Жалал шаарында жол тыгынын жаратып, көйгөй пайда кылып келген унаа базары башка аймакка көчүрүлдү. Бул багытта учурда тийиштүү иш аракеттер көрүлүп жатат. Элге ыңгайсыздык жаратып жаткан бир гана унаа базар эмес, каланын так ортосунан орун алган Борбордук базарда баш аламандык жаратып келет. Базардагы башламандык сатуучулардан тартып кардарлардын да көңүлүн бурат. Иретсиз жайгашкан соода жайлары жол жүргүнчүлөр басуучу аймактарды да ээлеп, адамдарга ыңгайсыздык жаратып келет. Bozarda gerek olsa cıldırış gerek. Bir yerden gerek olsa bozarda zamanbap infrastruktura kursa, anan keyin prilapkalarda magazinler barını kursa, anan nememiz, şaharımız kör koşulat da. Bazarga kiriş kıyın, bazardın oğuzunda бар, башаламан, ошолорду жылдырып, жакшылап порядка кылса жакшы болот. Базардын тегерегине басып болбойт. Баягы железный дороганын эки тарабы кадимкидей баягы эңкейип адам өткөнгө мүмкүнчүлүк жок да. Эми чын эле бул маселени чечпесек болбойт. Борбордук базардагы көйгөй ушул менен гана бүтпөйт. Бундагы өрт коопсуздугу да талапка жооп бербейт. Анын арты менен соңку бир нече жылда эле 3 ирет өрт кырсыгы катталып, сатуучулар 100 миллион сомдон ашуун чыгымга кептелген. Бири-бирине жакын жайгаштырып, мурункудай эле ушул бакта соода жайын көп кылыш үчүн. Бул болсо дагы эле ошо өрт коопсуздугуна мисалы дагы өрт кырсыгы катталган болсо, эч ким кепилдик бере албайт. Бул өрт кырсыгы дагы уланып, ошо базарга каптап кетпейт депчи. Дагы башка жака жылдырып кура турган болсо, ошо өрткө туруктуу бакы курулуш материалдарын колдонуп, ошол жерде электр зымдардагы талапка ылайык монтаждап, анан кийин ал жерде ошо өрткө каршы суу булактарын дагы уюштуруп, себеби өрт учурунда бизге негизги көйгөй болуп, сууду убагында жеткирүү болуп эсептелет. Базардагы көйгөйлөр буга чейин да бир нече рет көтөрүлгөнү менен чечүү маселеси кыйынга туруп келет. Сатуучуларга тынымсыз рейд жүргүзүлүп, тийиштүү кызматтар базардагы башламандыкты жоюу аракетин көрүшкөнү менен анысынан майнап чыкпай келет. Мындан улам керек жарак рыногу жана кызмат көрсөтүү департаменти Жалал шаардык мэриясына Борбордук базарды башка аймакка көчүрүү сунушун киргизди. Борбордук базарыбыз бул талапка жооп бербейт. Ошол жерде иштеген өзүбүздүн эле карапайым элдер иштейт. Аларга шарт жок. Анан биздин мына пожарный, экотек инспекция, санапстанция ушуларга дагы жооп бербейт. Бул жөнүндө өзүм мэрге дагы кат жаздым. Деген менен Жалал шаарынын Борбордук базарынын дээрлик баардык бөлүгү менчиктештирилип кеткен. Ошентсе да шаар бийлиги муниципалдык базар ачып, аталган базарды жылдыруу аракетинде. Ал үчүн шаардын четирээк бөлүгүнөн 3,5 гектар жер даярдалууда. Ал качан пайдаланууга берилиши жана Борбордук базардын толук жабылыш же жабылбашы да азырынча белгисиз болуп турат. Белгилей кетсек, Жалал шаарында учурда бир нече багыттагы 10 базар бар. Алардын бирөөсү гана муниципалдык базар болсо, калгандары жеке менчик. Кабылбек Учкунбай уулу, Тынчбек Доолдаев, Жалал Абад облусу.